Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшү бул азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты болуп саналды деп айтсак болот. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлүшү Кыргызстан үчүн тарыхый учур экендигин белгилеген тарыхчы Гүлнара Анарбаева. Эгерде бул абал болбогондо Кыргызстандын тагдыры балким башкача болмок дейт. Мамлекеттүүлүктү сактап калуудагы ошондогу мамлекеттик ишмерлердин аракети өзгөчө болгон. Анткени улут катары саны аз болгондуктан кайсы бир улутка кошуу маселеси да болбой койгон эмес. Улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңишке жеткенден кийин эле улуттардын өз алдынча болуу маселеси жогорку деңгээлде карала баштаган. Бирок ошол мезгилге чейин айрым окумуштуулар же болбосо ошол мезгилдеги совет мезгилинде түптөлгөн инсандар бул кыргыздар аз гана инсан, аз гана калк, буларды Казак Республикасына курамына же болбосо Түркистан АСРнин курамында гана бир жөнөкөй гана өзүнчө кылып түзүп койсок болот же болбосо ошолордун курамына кошуп койсок болот деген ойлорду айтышкан. Бирок Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшү үчүн биздин ошол мезгилдеги жашаган чыгаан ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсандарыбыз Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков жана бир катар ошо Абдыкерим Сыдыков сыяктуу биздин чыгаан инсандарыбыз ошо Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүнө жетишкенге аракет кылышкан. 2024-жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда кол койгон. Мунун маанисин өлкө башчысы болуп өткөн тарыхты кийинки муундарга таанытууда тургандыгын 21 мартта Ала Тоо аянтындагы куттуктоо сөзүндө билдирди. Быйыл бул 100 жылдык мааракеге байланыштуу өлкөдө 100 ири объектини ачууну мерчемдеп жатабыз. Буюрса, тилегибизди ишке ашырып, бабалар баскан даңазалуу жолго сый урматыбызды көрсөтөбүз. 20-кылымда жамы кыргыз журтчулугу үчүн кыйла трагедиялуу окуялар менен башталып, үркүндөн кийин ар кандай каршылыктар менен кырчылдашкан кармаштарды башынан өткөрүп, кыйла такшалып, интеллектуалдык деңгээли, илим билими жетилип калган мамлекет түптөөчүлөрүбүздүн көшөргөн аракети менен түзүлгөн Кара Кыргыз автоном облусу тууралуу жаш муун жакындан билип жүрүшү абзел. Республика үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон иш-чараны жүзөгө ашыруу үчүн облусту да өкүлдүн буйругу менен иш мерчемдер иштелип чыккан. Жалпы 100 иш-чара түзүлүп, район шаарларга аткарууга жиберилди. Негизинен ал жерде мектептер, бала бакчалар, ооруканалардын курулуштарын аяктап берүү негизгиси болгон ушул Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгына карата жерлерде иш-чараларды уюштуруп өткөрүү. Мисалга алсак, Токтогул районунда акындардын айтышын өткөрүү, Аксы районунда фестивалдарды өткөрүү, Жалал Абад шаарында Жалал Абад мамлекеттик университетинин алдында конференцияларды өткөрүү, ушул биздин мамлекеттүүлүктү мындан ары да сактап калуу, ошону даңазалоо максатында 100 иш-чара бекитилип, район шаарларга аткарууга жөнөтүлдү бүгүнкү күндө. Эгемендүүлүктүн себепкери саналган бул тарыхты билүү жаш муун үчүн өтө керек. Тарыхты билбесе ата журтка болгон сүйүү да урматта болбостугу дайын. 100 жылдыкты мамлекеттик деңгээлде уюштуруунун мааниси ушунда жатат. 100 жылдыгын жакшы деңгээлде уюштуруп жаштарга берсек, ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү ролун чоң болгондугун алар билип жүрүшмөкчү. Эске салсак, Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924-жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз СССР болгон. Диана Райымжанова, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.